мюзикл башталганга чейин эми муну эч жакта айта элекмин, азыр айта берейин. Ал кезде менин чачым да кыска болчу. Катуу айткан, мындай эч жакта ырдабайсың, качан мен уруксат бермейинче депчи. Сулуу чачтары өрүлгөн, мындай экиден өрүп, анан жакшынакай да кийинип келиштир да, мындай даярданып келишип. Сизди сахнадан көрүп таанып билип жүрөбүз, анан негизи жашоодогу Аруке кандай? Биле деп калды. Анан кийин тил анан кыймылдатам. Жашоодо аябай шайыр кызмын. Тултуйган, уңкуйган жакпайт мага. Биринчи жолу чоң сахнага башкы каарман болуп чыгып калганыма аябай бактылуумун. Токтоно албай баягы көзүңөн жашым өзүнчө эле чыгырып атат да. Өзүнчө бакыт да, ал мындай эч жака сен айтып бере албайсың. Улуу кичүү карылар. Өзүңүздүн Бегимай менен Раймалынын сүйүүсүнө деген жеке көз карашыңыз кандай? Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда Жалын подкастынын кезектеги чыгарылышы жана кызматыңыздарда адаттагыдай эле мен Индира Жээнбекова болмокчумун. Ал эми бүгүнкү подкастыбыздын коногу өзүнүн өзгөчө үнү жана ошондой эле назик образы жана терең аткаруусу менен бүгүнкү күндө көпчүлүктөн айырмаланган, ошондой эле Раймалы менен Бегимай мюзиклиндеги Бегимайдын ролу менен таанылып келе жаткан ырчы аткаруучу актриса айым Аруке Абдыкалыкова болмокчу. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Сизди кутуктарыбыздан көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип берип отурганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз, Аруке айым. Чоң рахмат. Мен үчүн дагы бакыт сиздердин студияңыздарга келип, сонун маек куруп кеткен. Сонун. Анда ушул сөз баштан болсун, алгач эле жалпы угармандарга өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз, Аруке айым. Атым Аруке. Оштун кызы болом. Көлдүн келини болом. Кыскача ушундай. Өзүм Калым Алдабасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында окуйм. Быйыл бүтүрүүчү курстамын буюрса. Жеке ырдоо бөлүмүндө окуйм. Жана ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында солист катары эмгектенем буюрса. Сонун. Анан ушул өнөргө болгон кызыгууңуз кантип башталган? Негизи эле бул жолго кантип келип калдыңыз? Балким ким түрткү болду? Эми мен баягы сен чыгармачылыкка жакын болсоң, качан болсо деле сени түртө берет да ичиңденчи. Ансыңарындай мен кичинекейимден эле го дейм. Кичинекейимден эле жанагындай ак инекти айтышып, макал айтышып, манас айтышып, ушундай мектепте өзүнчө медиа тармагында активистка болчумун деп койбоймунбу. Анан жеке орто окуу жайга окуп калдым, музыкалык билим боюнча. Анан консерваторияга тапшырып эле ушундай. Негизи менин түзүлүшүм мындай кыялым музыка деп койбоймунбу. Сонун. Негизи анда балалыктагы ушул иш-чараларга активдүү катышканыңыз, негизи эле ошолордун баардыгы ошол кызыгуунун, ушул жолго келиштин бир баштапкы тепкичтери болгон турбайбы? Туура. Балалык кезде эми мен көбүнчөсү баягы атам көп ырдап берет. Мындай комуз билбейт, аккордеон билбейт, бирок өзүнүн музыкалык билими жок болсо дагы мага кичинекейимде баягы күүлөрдү кулагыма мынтип ырдап айтып берчү экен да. Ырдап обонун ойноп берчү экен. Анан азыр эстеп мындай өзүмчө жыргай берем. Азыр мындай сагынып кетем балалык кезимди деп койбоймунбу. Анан таятамдын үйүндө көп ушундай музыкага байланышкан нерселер көп болчу. Ибрагим Жунусовдун ырлары, мындай кичинекей балдар үчүн ыр жыйнагы бар. Сонун сүрөттөрү менен анан баягы бардык отурушта, үй бүлөлүк отуруштарда болобу, достор менен отуруп калабы, ырдатып, анан акча кыстарышып ушинтип калышчу. Сонун. Анан ушул көпчүлүккө эле кызык болгон суроо болсо керек. Анан көп маектешүүлөрдө, интервьюларда берип жүрөсүз, айтып жүрөсүз негизи кастинг боюнча. Анан бул жолу дагы айтпай өтпөсөңүз болбос, албетте сөзсүз түрдө кастинг боюнча айтып берсеңиз. Негизи эле Бегимай менен Раймалы мюзиклиндеги Бегимайдын ролуна кантип тандалып калдыңыз? Кастинг кандай болду? Келиңиз кайрадан бир ошол сезимдерди жашап өтсөңүз. Мен кастинг боюнча ар айткан сайын өзүмдүн ойлорума мындай толуктоолорду киргизе берем да. Мен мурда билген эмесмин. Мындай окшойт. Менин оюмча баягы режиссер жумушту иштеп баштаганда, проекттин ойлоп баштаганда мындай каармандарды элестетип, ойлоп, издеп баштайт окшойт дейм да. Анан мюзикл башталганга чейин эми муну эч жакта айта элекмин, азыр айта берейин.
октябрь айы экен же сентябрь ошондой болуш керек. Анда мен Карамолдо Орусов атындагы академиялык оркестрда иштечүмүн, флейтистка болуп. Анан бир күнү эле ошол мен өзүмдүн мурдагы ошо курсташ дос бала айтып калды, мындай ырдашың керек болуп атат депчи. Анан кийин бардык, кабинетке кирсек, ошол азыркы бүт могул Кыргызстанга будуң чаң салып аткан мюзиклдердин режиссеру Умар Кадыров байке отурат. Анан биз баягы жакшы ырдаган адамдардан мындай бир команда чогултуп, өзүм байкап көрөйүн дедим элем деп калды. Анан өзүң каалаган ырды ырдап бер деп. Анан көрсөм мен ошол кездерде кастинг өтүп баштаган окшойм да. Билбейм канча бир этаптан турду билбейм, бирок анан анда мен Булуттар, азыркы ошо Гүлнур Сатылганова эже аткарып жүргөн Булуттар ырын ырдап бергем. Негизи эле аябай баягы жүрөгүмө жакын ыр деп койбоймбу, Камчыбек Букалаевдин. Анан ырдап бердим. Анан кийин ошол эмне деген эле бир ошол группа ачып, ошого жүк салып коюшту да, кошупчу. Анан бир нече кыздар бар болчу каякта. Биз Instagram аккаунт ачып ушундай ырдай элесек керек. Анан ошондон көп өтпөй эле декабрда кастинг кылып калышты. Раймалы Бегимайга болот деп. Анан мен ишим деле жок жүрдүм да, эми кантип эле деп баягы. Ал кезде менин чачым да кыска болчу. Анан мен элдик аспапта ойной албайм, тем более эме домбурада ойной албайм да. Мисалы комуз ойногон болсоң жакыныраак болот да, сен билесиң. Анан дагы бир себеби, мен баягы жеке ырдоо бөлүмүндө опера жаатында окуган үчүн өзүмө андай эшикти ачкан жокмун да, мындай көрө алган жокмун. Мындай багытым боюнча эле тынч эле жүрөйүн деп. Себеби эми мен баягы биринчи курстарда окуп жүргөн кезде эжем, менин маэстром Асанкулова Эльвира Керезбековна катуу айткан, мындай эч жакта ырдабайсың, качан мен уруксат бермейинче депчи. Сен окууну бүт, такшал, анан кийин ырдап чыксаң болот деп. Анан ошентип жүрдүм. Анан бир күнү ошол ноябрдын 27-си болуш керек. Ооба. Анан кастингке келип кет, ушундай саат 1-ге келишиң керек деп. Анан мен барбай эле коеюн, анан ыр билбейм, анан эмне деп ушинтип жүрдүм. Анан ошол режиссердун жардамчы эже Жанетта деген эже бар, болбой эле чакырып, эми сенин чачыңа карамак беле, сен үнүңө карайт, мындай аракетиңе карайт, келер деп. Анан ушинтип айт. Бара берейин эми деп. Анан автобуста барат, кайсы ырды ырдайм деп. Шарты боюнча ошол бир ыр, монолог, ушундай шарттар бар болчу да. Анан кайсы ырды ырдайм деп. Анан эми Раймалы Бегимай болуп атса, Бегимай казак болуп атса, казак ырларынан ырдаш керек окшойт деп. Анан оюма эчтеке келбей эле ошол Булуттар ырын ырдап берейин, эми билгеним ошол деп. Анан бардым. Барсам аябай көп кыздар тим эле мындай каймактар чогулган экен да, бүт элечи. Сулуу, чачтары өрүлгөн, мындай экиден өрүп, анан жакшынакай да кийинип келиптир да, мындай даярданып келишиптир. Бүт комузчан, мындай комуз көтөрүп алып ырдап атышат. Анан кирип бардым, уялып мынтип, анан эми кайсын ырдайм деп. Анан өзүм менен чогуу ошол курсташ кыздар бар, элдик ырдоо бөлүмүндө окуган. Эркай, Гүлшайыр деген кыздар бар. Анан сонун ырдап атышат. Анан мен дагы сурап, кайсын ырдасам болот деп. Анан Роза Элкожанын Сагындым сени деген чыгармасын сунуштады. Ушуну ырдабайсыңбы деп. Анан текстин карап, анан мурда эми кичинекей мен уккам, анан эстеп, ошону эстеп атам да. Анан перерыв болуп калды. Анан бир аздан кийин мен кете берет окшойм, эми 2:30 болуп кетти деп. Анан түшүп баратсам тепкичтен эме Умар байке чыгып келаттыр. Анан эй, сен каяка дейт. Жөн эле мен ылдыйга түшүп бараткам деп коем го. Анан жүрү, азыр сен кире бересиң деп ошентти. Анан мен кирип бардым, мынтип турам. Бир нече бейтааныш адамдар мага эми мурда кийин көрбөгөн. Кийин ошол постановканын бүт баарын иштеп чыккан Айнура Качкынбек кызы режиссер эже болду. Анан кирсем, ырдатышты, Булуттарды ырдап бердим. Улукбек Омокеев агайдын калеминде таандык студент уулуна арнаган эссеси бар, ошону окуп бердим. Анан
бийлеп берди солобу анан ал кезде апачы деген ыр аябай белгилүү болуп атпады беле. Мен анан эч укпаптырмын да. Мурда укпаптырмын анан. Жаккан жок магачы. Коюп эле анан бийле деп калды. Анан кийин тил анан кыймылдатам дедим, кыймылдатам. Анан өзүмө мынтип ошол музыканын ичине кирейин деп аракет кылып мындай сезип көргөнгө аракет кылдым болушунча. Анан эми сени элестет деп баштады да. Мындай сен бир мындай необитаемый бир островко түшүп калдың да. Анан алыстан карасаң бир кеме келатат. Эмне кыласың дейт. Сен ачкаасың, бир айдан бери ошол жакта жүрөсүң деп ошентет. Анан эми кыйкырам анан деп анан кана кыйкыр деп ошентет. Анан элестетип эми ачканын үйүмө кетким келет, остров болсо, тем более мен аябай коркок жанмын да. Мындай өзүмө бейтааныш жерден мындай коркуп турам. Анан кыйкырдым. Токто депчи. Эй, мени карап кой деп анан ала кет мени деп. Кичинекейибизде баягы самолет учуп баратса, самолет, мени ала кетчи деп кыйкырчу эмес белек. Анан ошондой сыяктуу кыйкырып анан кийин ха-ха күлүшүп. Анан болду, бара берсең болот деп ошентишти. Анан чыгып кеттим. Анан ошол күнү Түгөлбай Казаковдун эме юбилей концерти болмок. А мен ошого дагы атайын келаткам да. Эми вдруг кастингке барып калсам, андан чыгып калып эле концертти көрүп жыргап кетейинчи деп анан ошентип калгам. Анан кеч болду, күттүм. 6-да башталды окшойт концерт. Анан башталарга чейин мен ошол кабинетте отурсам, анан Умар байке келип калды. Если сени Бегимай кылабыз десем, эмне кыласың депчи. Анан эми мен өзүмө айтып отурам дейм. Өтпөйм го депчи, мындай көптүн катарында эле деп анан ошентип отурам. Анан биринчи эле оюма ошол маэстром келди. А если уруксат бербесе эжейим, эмне кылам депчи. Анан ошону айттым. Эжейим уруксат бербейт го мен деп. Анан айтты. Эми сен сурап көр. Бирок азыр белгисиз, азыр чечиле элек, бирок эми сага мындай суроо берип көрүп атам да деп ошентет. Анан билбейм деп ошенттим. Анан концерт башталды. Анан мындай аябай күлөп келип мындай кульминационный жерлеринде ошол баягы Дооронбек Садырбаев тарткан Махаббат дастаны фильм жөнүндө болуп калды да. Ошол тасманын башынан аягына чейин музыкасын Түгөлбай Казаков жазган экен. Мен аны билген эмесмин. Анан ошонун ичинен бөлүктөрүн аткарып ырдап калды. Анан тасма жөнүндө айтып калды. Ар бир ошол актриса, актёрдун мындай образга киргени, кантип аткарганы эми бүт көргөн да. Анан ошолор жөнүндө айтып калды. Мен өзүмчө эле толкуп атам да бияктачы. Тип ичиме батпай эле. Анан ыйладым дагы, күлдүм дагы ал концертте ошентип кеттим. Анан декабрдын 12-лери болуп калды окшойт. Эми 1-2 жума өттү да, 27-синен беричи. Анан чакырды Жанет эже кайра. Бир 5-6 кыз калган окшойбуз. Эми директорго киресиңер депчи. Анан ошентип директорго кирдик, ырдап бердим. Боюң канча деп сурады. Анан боюм деп эми мен так билбейм. 62, 63 ушундай го деп анан ушинтип жооп бердим. Анан баарын жазып атат да. Агайчы ар бирине астейдил мамиле кылып, кыздардын мындай чачынын учуна, бутунун башына чейин карап атат да. Мындай төпкелеби, төпкелбейби. Анан билишим боюнча ошол Бегимайдын ролуна көпкө чейин издешиптир. Анан бактылуумун ушул каарман менен биринчи жолу чоң сахнага башкы каарман болуп чыгып калганыма аябай бактылуумун. Кудайга чоң рахмат. Сонун. Анан экзерсисте өзүңүздө мындай эмне үчүн мен деген суроо болду беле? Жок. Билбейм, мен өзүмө түшүнүксүз абалда жашадым да ошол кездерде. Анан азыр сезем ошонун даамын мындай эч кимге айтып бере алгыс сезимдер экен да. Биз мисалы 32 эми буюрса дагы коюлат деп атышат, мындай кулак угуп атабыз да. 32-33 жолку койгонубузду биз баягы күнү Алма Ата шаарында койдук, ага чейин Москвада койдук, Ошто 4 күн койдук. Канча жолу аткарбайын, канча жолу ырдабайын, мага баягыдай эле сезимдер да. Баягыдай эле толкун, баягыдай эле сүйөм.
сонун сезимдер. Анан эң аягындагы элдин алкоосу мына ошого эч ким жетпейт, эч нерсе жетпейт. ушул сезимдер. Ооба. Ал жерде бүтүндөй мюзиклдын башынан аягына чейинки көрсөткүчү да эл дуу туруп кол чаап. Биз Москвага барганда ушунчалык башкача мен аны күткөн эмесмин да. Лично мен күткөн эмесмин. Эң аягында баягы бардык эмнеде көшөгө жабылат, анан көтөрүлөт да бир аздан кийинчи демибизди басканга чейин эле анан көтөрүлүп атат да. Анан канча 3000 адамдык залбы баары мындай фонариктерди да, телефондун фонариги менен монтип атат. Оруйларынан туруп, ордунан туруп ушинтип атышат. Анан мен токтоно албай баягы көзүңөн жашым өзүнчө эле чыгырылат да. Өзүнчө бакыт да ал, мындай эч жака сен айтып бере албайсың. Мындай адам бир мындай 50-60 жашка чыгып мындай сахнага чыкпай калган кездеринде ушундай сонун бир элестер менен бактылуу болуп жашай берсе керек деп ойлоп койдум. Керемет. Анан ушул жакшы баштап калдыңыз, ошо Алматы шаарындагы мюзикл боюнча. Негизи казак эли кандай кабыл алды, кандай болду, ошол боюнча айтып берсеңиз. Жеке оюмда мен сын пикирге кабыламбы деп балким деп ойлогом. Анан казак кыздын ролун аткарып атсам депчи. Анан жанымдагылар баягы гримерша эжем, костюмерша эжелер бүт мындай алдыңкы катарларда бош орундарда отуруп көрүшүптүр да. Анан айтат эже Гүлсана Дубанбек кызы деген ошо гримерша эжем бар. Анан айтат да мындай сен чыгарда монтип отурушту депчи, мынтип отурушту деп. Анан кызык болдум окшойт деп ойлоп койдум. Мындай жакшы болду. Эл жакшы кабыл алды. Бүткөндөн кийин да баары келип алкоосун алып сүрөттөргө түшүп мындай жакшы сөздөрүн билдирип кетишти. Анан биздин ошо президенттин катчысы дагы Арслан Койчиев өзүнүн жакшы пикирлерин билдирип кетти. Бизди аябай бактылуу кылып мындай бардык коллективдичи. Раймалы Бегимай мүмкүн балким дейт да, Токтогул сыйлыгына арзып Токтогул сыйлыгына берилип калышы мүмкүн деп ушинтип айтты да. Эми бизге мындай бул да болсо мындай алдын ала сүйүнүч деп өзүмө баягы эстеп калдым. Негизи жалпысынан сонун кабыл алышты. Керемет. Анан ушул Бегимайдын ролун ачууда кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз? Сиз үчүн эң эле кыйын эмне болду? Балким домбура, балким дагы башка. Биринчиси мен эжейимен уруксат сурадым. Баягы баарлап баягы актёрдук чеберчилик боюнча окубаган үчүн коллектив баары башында жалпы көнүгүүлөрдү жасап жүрдүк да, актёрдук чеберчиликке байланыштуу. Анан сонун күндөр өттү. Анан мен ошол кезде дагы айта албай жүрө бердим да. Айта албай эжейимен уруксат сурай албай жүрө бердим. Анан өзүмдүн группаштардын баарын чогултуп эч ким мындай эжейимен башка баарын айтып бүттүм да консерваториядачы. Ушундай деп атат, эмне кылайын, макул дей берейинби, бара берейинби деп. Анан ооба, анан эмнеге барбайсың деп баары эле ушинтет. Анан эжейиме айта элекмин деп. Анан группаштым бар, ошо чогуу бир класста окуйбуз, жетигенин жүр чогуу эле айтайлычы деп. Кирип монтип отурабыз, монтип. Эжейиме мен бир нерсе айтайын дедим эле. Ушундай деп айтсам деп карап туруп эмнеге жок деп ушинтти да. Эми филармония мындай килейген чоң белгилүү филармония, Кыргыздын жүзүү филармония сени мындай башкы каарман кылып айтып атса эмнеге жок деп айтты да. Анан мен сага жардам берем деп айтты. Ушундай жеңилдедим, ушундай. Анан алдыда менде 1-1,5 ай аралыгында домбура үйрөнүп алды. Анан мен күйпөлөктөп домбура издеп жөнөдүм. Анан жардам колун сунгандар аябай көп болду. Өзүбүздүн ошол оркестрдин маэстросу Асылбек Насирдин деген агай атасынын эски домбурасын берди да. Эми сен муну сахнага алып чыкпайсың билем, бирок сен баягы кол жаңсап өзүңө көнгөнгө, бат ойногонго, үйрөнгөнгө жарайт деп. Ал берди. Консерваториядан студенттер баягы домбураны билгендер жардам берип атты. Мага мотив тандоо аябай кыйын болду. Ойлошту, режиссерлор айтты, сен өзүңө эң ыңгайлуу мотив тандашың керек Бегимайдын ролуна айтышка депчи. Анан мен эми тасма ушунчалык белгилүү, ушунчалык жагымдуу,
айтышта ошол бөлүк, ошол мотив гана Бегим айды Бегим ай кылат го деп ойлойм да, баягы айтыш бөлүгүчү. Анан мен ошону гана үйрөнүшүм керек, башка аргам жок деп анан өзүмө жоопкерчиликти алып Закирбек Дүйшөнбек уулу байкеге жазып, домбура үйрөтүңүз, мага ушул мотивдер керек болуп атат деп тасмадан бөлүктөрдү мындай жөнөттүм. Анан келе кой деп айтты. Анан эми бир айда үйрөнүшүң ал өзүңө байланыштуу, мен аракет кылып көрөм деп айтты. Анан өзүнүн баягы $2000 домбурасын мага ишенип берип, сен сахнага чыгасың эми мындай биринчи күнүң деп, анан өзүнүн эң аягында өзүнүн домбурасын берип, ушу менен ойно деп аз убакыттын ичинде болсо дагы даярдап жетишти да. Мен өзүмө таң калдым. Анан баягы колум канап, мынтип чарт кесилип, главный ошо прогон болуп аткан кездерде колум канап аткан кездер болду. Анан өзүм биринчи жолу баягы өзүмдүн коллективиме өзүм биринчи жолу эми аралашып аткан кездерим мага аябай толкундануу жаратты да, эмнегедир. Анан эң аягында биринчи күнү мен эчтекени сезген жокмун деп башталды. Эң аягында мен кайра аруке болуп мынтип отуруп калдым да. Жакшы сезимдерди жашадым. Анан ушул негизи эле мюзикл боюнча сурагым келип атат. Негизи даярдыктар кандай болду, процесс кандай болду? Негизи эле сахна учурунда же болбосо балким даярдык учурунда бир кызыктуу окуялар болсо да бөлүшсөңүз болот. Негизи кандай даярдык көрдүңүздөр жалпы филармониянын? Жакшы, жоопкерчиликтүү мамиле кылдык. Биз баягы биринчи мюзикл ошо Раймалы Бегим ай болгон үчүн ага чейин Жамиля мюзикл коюлган бир жыл мурда. Анан бирок мунусунда жалпы коллектив катышты да. Хор, СТВС тобу, оркестранттар, инструменталисттер, кайсыл эмнеден болбосун баардык коллектив кошулду. Анан баарыбыз жоопкерчиликтүү мамиле кылганга аракет кылдык. Режиссердун ассистенттери аябай аракет кылды. Эми баягы за кулисам мындай ашканасы аябай бир чети кызыктуу, анан оор, анан ошол оору өзүңө жыргал да, мындай канчалык кыйын болсо ошончолук аракет кылып, ошончолук жанталашып, жакшы бир деңгээлге жеткиргенге аракет кыласың экен да. Анан мага эң жакканы ошол жалпы коллектив жапатырмак ошол мюзиклды чыгарганы, аракет кылганы, режиссерлордун жумушу, негизи эле директордун ушул мюзиклге, ушул проектиге мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып, ар бирибизди мындай сүрөп атканы жакшы көрсөткүчтү берди го деп ойлойм. Сонун. Анан ушул сизди сахнадан көрүп, таанып, билип жүрөбүз. Анан негизи жашоодогу аруке кандай? Мен жашоодо аябай шайыр кызмын. Тылтыйган, уңкуйган жакпайт мага. Мындай айтат го баягы, сен аябай назик кыз деп ойлоп жүрсөм депчи. Ооба, мен назик элемин керек жерде дегендей. Анан негизи мындай шайыр болгонго, жашоону жалаң жакшы көз караштар менен жашаганга аябай аракет кылам. Демек жашоодо шайыр адамсыз, э? Ооба, анан көкпет кызмын деп койбойм. Атам мени көкпет дейт. Мындай мисалы биз кичине бой тартып калган кезде эле ар бирибиздин мындай бала кезде биз өзүбүздү жакшы тааный элек кезде кандай характер, кандай мүнөзгө ээ болгондорубузду, кылык жоруктарыбыздын баарын айтып бере берчү да атамчы. Анан эң күлкүлүү окуялар менде болчу. Анан мындай көкпет болуп көгөрүп, мындай ыйлап болсо дагы бир нерселерди кылып ушинтип жүргөнмүн да. Мындай вниманияны өзүмө тартып жүрчү да, мындай көгөрүпчү. Анан ушундай кызмын. Сонун. Анан ушул негизи Бегим айдын ролу, образы сизге канчалык окшош? Негизи эле окуп жатып, ошо мюзиклга даярданып жатып, негизи Бегим айды изилдедиңизби, анализ кылдыңызбы? Канчалык экөөңүздөрдө бир окшоштуктар бар экен? Эми ал уламыш да. Анан Айтматовдун чыгармасы боюнча жаш кезинен ошол айтыштарды угуп, лирикага, мындай адабиятка жакын адам болгон экенин сездим. Мен дагы ошондоймун. Бирок мен өзүмдү өзүм мындай мен ушуга окшошмун дегим келбейт. Аны эл айтсын дейм. Мындай канчалык окшошмун дегендерин. Бирок Бегим айдын өзүнөн ушундай адабиятка жакын, айтышка жакын экендери жакты. Анан эми тасманы көп билишет да. Тасма аркылуу ушундай махабат дастаны бар экенин билишет. Анан
Асель Эшимкановага баягы келбетимди окшош тургандар бар, айтышат. Анан баягы өзүм билбейм, бирок баягы домбураны ойноп атканда мынтип башымды чайкаган жерлерим бар экен да, мен өзүм сезген эмесмин. Антип видео жасап жөнөтүп коюшат да магачы. Тип жарымына Асель Эшимканованы коюп, анан жарымына мени коюпчу. Точ баягы айтып аткан жерлерде башын кыймылдатып мындай ырдагандары окшошуп кетет экен да. Анан мен өзүм монтип карап, мен атайын окшоштуруп алдымбы деп эметем да. Бирок образдын ичине киргенде мен эч бир кыймылымды жасап жашабайм. Ал өзүнөн өзү кетет да. Жашап жасайсыз, Балким, билбейм. Сонун анан ушул негизи эле кайсы образды ойноо сиз үчүн бир кыял дейинчи, негизи эле өзүңүздү кайсы жанрда көбүрөөк көрөсүз, кайсыл тармак, кайсыл жак сизге көбүрөөк жакыныраак экен? Мага баары кызыктуу. Мен баарын жакшы көрөм. Мындай ар бир тармакка мынтип мындай үңүлсөм баарына баары кызык болуп кете берет да. Андыктан мен ушул образ, ушул мага кыял деп айта албайм. Мисалы үчүн Бегимайдын ролу деле мага кыял эмес болчу да. Бул мен үчүн Бегимайдын ролу же болбосо Самат Эркинбеков байке тарткан Агатайдагы Аймунчоктун ролу болбосун, мен кайсыл тармакта жүрбөйүн, мен азыр кайсымын, мунун баары менин оюмча баягы Кудайдын мага мындай күтүлбөгөн жерден эшик ачкан жерлери да. Мындай мен өзүм күтүлбөгөн жерден ушундай нерселер болот да. Мен күтүлбөгөн жерден музыкага окуп калам, мен күтүлбөгөн жерден консерваторияда вокалга окуп калам. Мындай негизи эле мен мындай Кудайга таянып жашаганды жакшы көрөм. Кудайым буйругандай болот деп. Анан кыялым жакшы кыз, жакшы адам, жакшы аял, жакшы эне болуу, анан өзүмдүн кесибиме жоопкерчиликтүү мамиле кылган, өзүмдүн кесибимди сүйгөн адам болуу. Сонун. Анан ушул анда Раймалы менен Бегимай мюзиклынан кичине бир кыска үзүндү болсун, Жарайт. Мен мурда баягы интервьюга барсам өзүм домбурам жок болчу да, анан алчу эмесмин. Анан баары эле сиз домбураңызды ала келсеңиз болмок деп ушинтип жаман көрүп калчу да. Мен бүгүн силерди айттырбай эле өзүм домбурамды ала келдим деп. Сонун. Мынашыл тойго жыйналган урматтуу элим баарыңар, тартынып айткан кызыңдын саламын кабыл алыңар. Оозуна чыгып сөз айтуу оор экен кыз үчүн, түшүнүү менен караңыз түз кирип келген иш үчүн, алыстан угуп ырларын ашык болгон киши үчүн. Раймалага кол жеткиз бийиксиз күндөй биз үчүн, амандашып калууга атайын келдик сиз үчүн. Бегимай болот ысымым, бербете казак кызымын, белестин кызыл гүлүндөй бетиме чыгып кызылым. Ойлонуп жашоо турмушту 19 толгон учурум, өнөрдүн улап учуугун өзүңүзгө жолуктум, Кир жугузбай боюна ыр жыйнаган оюна, козгогон жүрөк кылдарын комузу тийсе колуна, комуздун кылын толгобой жүрөктүн кылын толгогон, кулактан келген ырлары кан тамырды бойлогон, жүгүрүп бойду кан менен жүлүңө барып орногон, бабына келген шумкардай, табына келген тулпардай. Раймалы ага аманбы, Раймалы ага аманбы, кервен тартып алыстан,
эле жаткандай, тамчы сууга зар болуп таңдай кургап каткандай, ырларыңа ашыкпыз жан дүйнөгө жаккандай, көз карарып турганда көтөрүп чырак жаккандай, көргөнүмө кубандым керменчи булак тапкандай, ырдасам деп жаңырдан сырдасам деп жаныңдан, жашым кулап кирпиктен жаратканга жалынгам, учурашар кездеңсе ушул күндү сагынгам, ушул күндү сагынгам Бали, баракелде, талантыңызга таазим. ушундай Керемет аткаруу болду. Анан негизи өзүңүздүн Бегимай менен Раймалынын сүйүүсүнө деген жеке көз карашыңыз кандай? жеке өз карашым бул жашоодо айтат го мындай болуп калган депчи, баягы айтышып экөө, оюмча ошол эл дагы ушул провокацияга алдырып койгон деп айтсам болот да. Мындай айтышта эмнелер айтылбайт да, мындай сүйүүлөр арналат, айтышылат, анан Кызык коюлат да. кызыктырыш керек, кызык болуш керек. Мен ойлойм, балким Бегимай андай өзүнүн сүйүүсүн мындай ачыктап деле айткысы келген эместир да балким. Анан ошол айтыш кезинен айтылып, анан ушинтип кетсе керек. Анан эң аягында жашоодо баягы Раймал атабызды сабап койгон, анан ошентип эле кетип, анан бул жөн эле баягы эл оозунда айтылып калган да. Анан тасмада өлтүрүп баягы бул ушундай өрттөгөнү кандай бир метафора болсо керек деп ойлойм да, баягы сүйүүнү мындай өлтүргөнү, баягы адамдын өзү менен кошуп өлтүргөндө сүйүү өрттөнүп жок болду деп айтышты го деп ойлойм. Анан кечиресиздер. Анан бул эми сүйүү сонун сезим, аны жашап билиш керек, кабыл ала билиш керек. Баягы өзүңдүн сүйүүңдү мындай көп нерсе кыздар деп ойлойм да, сүйүүнү сүйүп атканын өзү билбей, анан бирок жашап өткөндөн кийин анан мен сүйгөн экем деп калат экен окшойт да, балким мүмкүн. Анан кезинде сүйө билген, кезинде күйө билген, мындай сүйүүңдү ачыктай алган, сонун болуш керек. Анан Раймалы менен Бегимайдын ортосундагы сүйүү бул баягы бул жерде жаш эч нерсени чечкен эмес. Бегимай ошону жөн эле сүйгөн, эми сүйүү го. Ушундай эле карадым. Деп коесуз. Сүйүү да. Анан Раймалы дагы мындай сүйдү окшойт. Билбейм, бул сүйүү, буга эч бир Аныктама сүйүүнүн жок. бир аныктамасы жок. Жөн эле сүйүү. Сонун, анан сүйүү деп калдыңыз, билишимче үй бүлөлүү адамсыз. Анан ушул жолдошуңуз боюнча айтып берсеңиз, негизи эле жолдошуңуз чыгармачылыгыңызга кандай көз карашта, канчалык колдоо көрсөтөт? Мен өзүм чыгармачылыгыма бир 100% көз карашта карасам, жолдошум 208% колдойт деп ойлоймбу. Жакшы колдойт башынан эле. Мен опорам деп койбоймбу. Бүт мага мотивация берип, мындай жыгылсам тургузган ошол адам. Өзү чыгармачыл инсан. Консерваторияда окуйт, ал дагы труба аспабында ойнойт. Мен мурда бывшая флейтистка же я, духовичка. Анан ал ошол духовик трубада ойнойт. Азыр окуп атат, ал дагы мен дагы студентмин, ал дагы дегендей. Анан биз ошол окуу жайдан таанышып, анан 2 жылдай сүйлөшүп, анан чыдабай деп койбоймбу. Кыш келгенде декабрда турмушка чыккам, мындай үйлөнүп алганбыз деп койбоймбу. Анан ушундай мындай сүйүү кызык экен, жашоо сонун экен дегендей. Анан негизи жалпысынан чыгармачылыгыма негизи эле менин үй бүлөм, мамам, баары жакшы көз карашта карайт. Сонун. Анан ушул негизи өмүрлүк жубай тандоодо жолдошуңуздун кайсы өзгөчөлүктөрүнө карап тандадыңыз балким? Же бул жөн эле сүйүүбү? Анын жоопкерчилиги, жөн эле сүйүү, анан жоопкерчилик, чечкиндүүлүк көп нерсени чечет. Анан жолдошумда ушул 3 сапат бар. Биринчиси сүйүү. Ал мени менден дагы көбүрөөк сүйөт. Мен ошону мындай убедилась деп койбоймбу. Бул кыздар үчүн маанилүү, бул нерсе. Аябай чоң мааниге. Анан жоопкерчилик. Ар бир сөзгө, ар бир кылган кыймылга жоопкерчилик.
анан чечкиндүүлүк. Чечимди аял чечпейт, дайыма эркек чечет го деп ойлойм да. ооба. Эң акыркы чекитти эркек киши коет. Үй бүлөдө, мамиледе, бардык жерде. Анан ушундай ошонусу аркылуу тандагам. Сонун. Анан ушул алдыда кандай пландарыңыз, максаттарыңыз бар? Балким өзүңүздү бир кино тармагында байкап көрүүнү каалайсызбы? Негизи эле максаттар менен бөлүшсөңүз негизи эле. Эмне Мен оюңузда бар? биринчи жолу баягы былтыр жайындасы ошол Раймалы Бегим айга удаа эле Агатай тасмасы тартылып калды. Ошондо мен биринчи жолу баягы киного башкы каарман катары аралашып, ашканасына аралашып алгандан кийин баягы айтат экен да, киного аралашкандан кийин чыга албай каласың депчи. Ошондой сыяктуу эле болуп калды окшойт балким. Анан эми буйруса, балким жакшы проектлер болуп калса, сунуштар болуп калса, өзүмө жакса, мындай баш тартуу жок деп ойлойм. Өзүмдү бардык тараптан сынап көргүм келет. Ошол нерсеге кызыгам. Ырас тармагым ушул болгондон кийин бардык тараптан өзүмдү сынап көргүм келет. Сонун. Анан өзүңүз студент экенсиз, анан бүгүнкү күндө ушул катар мюзиклдар коюлуп жатат, анан үй бүлөлүк турмуш деген дагы бар. Анан кантип жетишесиз мунун баарына? Негизи эле ушундай бир жашоодон чарчап, баарын таштап койгон учурлар болобу? Негизи бул учурдан кантип чыкканга аракет кыласыз? Кантип алышасыз негизи эле? Ушуну ырас айттыңыз. Мен кечээ күнчү мындай болуп калды да. Биз азыр 10 сессияны тапшырып атабыз да окуу жайдачы. Госко бир 15-20 эле күн калды буйруса. Мен быйыл гос тапшырам. Анан жетишиш кыйын болуп атат да. Мындай сен ойгоносуң, мындай баары чектелүү, жетишишиң керек. Анан ушунун баарына жетишпей кыйналып аткандын башкы себеби бул жолдун тыгыны. Ошол эле болуп калып атат. Мен кече саат 5:30, саат 6:30, 7де башталат мюзикл. А мен саат 6да чыгып атам окуу жайданчы. Акыркы актын ойноп коюп чыгып атабыз да, экзамен тапшырып атабыз деп. Анан жолго чыктык, такси менен баратабыз. Мындай Жантошодон Советскийге бурулганга чейин эле кыйла убакыт, 15-20 мүнөт. Жөө чуркасам жетчүдөй болуп кеттим да. Анан жолдун тыгыны аябай чоң маселе жаратып атат. Башка маселе жок. Мисалы, үй бүлөдө мындай мен тамак кылып коюп кетсем, жолдошум идиш жууп коет, же болбосо мындай бардык жактан мындай колдоо бар да. Бул менин оюмча биринчи Кудай ушундай шарт түзүп, Кудай ушундай колдоп атат деп ойлодум. Бардыгына рахмат, ушундай шартка, ушундай мүмкүнчүлүктөргө. Анан окууга жанталашып аракет кылып атам. Мугалимдер дагы мынтип жанталашып атат. Сен мынтишиң керексиң, сен мынтишиң керек депчи. Анан мен аспирантурага окуйн деп атам да. Аспирантурада 5 алыш керек да, гостон 5 алсаң анан өтөсүң дегендей. Анан эжейим улам жанталашып, мындай күндөрү дагы даярданып койбойлукпу, эгер мындай өзүңө ишенбеген жерлер болсо деп. Анан мисалы оперный класс, анан жеке вокальный бар да. Анан оперный класстын дагы программаларын эжейим карап, жардам берип, ушундай бардык жактан колдоону көрүп атам. Бир гана колдоо Кудай тараптан, мүмкүнчүлүктөр сонун. Анан баарына жетишкенге аракет кылып атам буюрса. Сонун. Анан ушул негизи эле Агатай фильмине тартылдым деп айтып калдыңыз. Анан ошол фильм боюнча айтып берсеңиз, негизи сунуш кантип түшүп калды, кантип тартылып калдыңыз ал жака, кандай болду? Негизи жактыбы ошол тармак? Анткени билишимче ал сиздин бир биринчи фильмиңиз, башкы ролдо ойногон. Анан кандай болду? Сонун болду. Биз апрелде айтты окшойт, байке Самат байке инстаграмдан жазып эле, ушундай проект бар, келип кет, биз типа кастинг кылып атабыз, мен сага сунуштап атам, келип кет, мындай таанышалы, көрөлү, мен сени байкайын, сен мени байка деп. Демек, кастингден мурун эле ал, менин оюмча, ал образды сизге түзгөн болушу керек деп ойлоп калдым. Мынтип айтты мага, айтыштары боюнча, бул ошол проекти боюнча, сценарий боюнча көп ойлонуп жүрүптүр, жарым жылдай сценарийсин жазып, ойлонуп, анан баягы режиссер болгондон кийин албетте каарманды, баягы бет түзүлүштү издейт да. Ооба. Анан байке актрисалардан эмес, ушул музыка жаатында окуган адамдардан издеп жүрүптүр. Себеби тасманын ичинде жетиген аспабы бар, комуз аспабы, анан сыбызгы бар да, музыкалык бөлүктөр бар. Ооба. Анан ошого музыкалык билими бар, мындай инструментти үйрөнгөн, билген адам издешиптир. Анан Раймалы Бегим айдын баягы афиша кетет го, ошондо кечиресиздер.
Раймалы Бегимайдын афишасы кеткенде рекламага видео жөнөткөндө ал өзүнүн сторисине коюп бериптир да, анан коюп анан кийин карап турмун деп айланган афишада видео бар да, анан ушул кызды бир көрөт окшойм деп ошондо ойлоптур да. Анан кийин мага ошол апрелде жазды, келип кетти офиске деп. Анан офиске бардым, тааныштык. Анан домбураңды ала кел деди, домбураңды ырнап берди. Анан жакшы кызыктуу суроолорун берди, өзүнүн пикирлерин айтты, сценарийди көрсөттү. Анан мен баягы билиштирип, ойлонуштуруп, караштырып, жетишемби, жетишпеймби, аракет кыламбы. Мен жетигенди, комузду билбейм, сыбызгыны билем да. Анан үйрөнүшүм керек турбайбы деп ойлодум. Анан бир жумадай убакыт беришти. Макул болдум. Аракет кылып баштадык, даярданып баштадык. Жетигенде ошол тасманын ичиндеги бөлүктү ойногонго менде ушунчалык аз тар убакыт болду. Жетигенин өзүн тапканчы. Анан Айтунук деген эже бар. Мурда оркестрда чогуу иштегенбиз, сонун эже. Анан жаздым ага, жазсам ушундай кел үйрөтөм деп. Анан саундтректеги Бул сүйүүнүн баяны дегендин ошол мелодияны жетигенге түшүрүш керек болду. Биринчи күнү бардым, кечке көнүгүүлөр жасап, колдорду көнүктүрүп мынтип ойнодук. Мен мурда бир аз гитара ойночумун, анан ошол балким струнный ойногонго жардам берди окшойт да. Анан бат үйрөнгөнгө аракет кылдык. Ал өзү дагы мынтип мени ачып туруп куюп койгондой эле үйрөттү да. Анан жакшы бат эле үйрөнгөнгө аракет кылдым. 2 күн бардым, үйрөндүм. 2 күн үйрөнүп калдыңызбы? 2 күндө баягы мелодияны ойноп калдым да. Дальше мен уже заниматься этишим керек да, өзүм самостоятельно үйдөн отуруп алып, мынтип колду көндүрүп ойношум керек. Анан ал кезде комуз үйрөнүп баштадым. Мотив алып, анда дагы акбакай көзүн алдым. Анан дагы ошол кеңешип мотивтерди алып айтыш бөлүк бар анда дагы. Ошолорду алып жаттаганга аракет кылдым. Сөзүн болсо Улукбек Омойкеев байке жазып берди. Агайым айтыштын сөздөрүн. Сыбызгынды дагы ошол Бул сүйүүнүн баяндагыным деп өзүм подбирать этип ойнодум, үйрөндүм. Анан бирок ошол биз 10-майда Ошто болдук да. 11-майдан 14-15 майга чейин Раймалы Бегимайды койдукпу да. 4 күн катары менен коюп, мындай ушунчалык мындай чарчабай элем, бирок чарчап калат окшойсуң да. Өзүм сезбей элем, бирок аны мен 1 айдан кийин сездим да. Ушундай ал кезде менде ушундай мындай чарчаган абал болгон экенин 1 айдан кийин деп деп улам эле шалдырап, улам эле ушинтем. Балким мага мындай биринин артынан бири жумуш болуп туруш керек. Ошондо мен энергичный болуп ушинтем да, балким. Анан ал кезде ошентип билинбей эле убакыт өтүп 4 күн ойноп, 5-күнү мен Баткенге жолго чыгып кеттим. 15 бардык, 15 кечинде мен эс алып алып, анан даярданып эле эртеси таң атпай съемка башталды. Алар бир жума мурда эле ошо майдын 3-4-үндө эле барып, ал жакты даярдап, съемка башташкан болчу. Мен 16-сын, 15-инде бардым. 27-сине чейин ошол мен бар жерлер тартылды да. Анан биринчи барганымда эле сыбызгыны ойнотушту. Биринчи съемкам кармап отурганымда эле сыбызгыдан башталды да. Мен баягы 4 күн, 5 күн ойной албай жетишкен эмесмин. Анан ошол жактан бир аз даярданып аракет кылдым. Жакшы болду окшойт. Анан баягы албетте толкундануу болот. Эмнеге толкундануу болуп туруш керек дегендей оюм болду. Билбейм, бирок өзүм толкунданып аттым окшойт. Анан мынтип айтты. Данияр Жанжигитов туура эле айтып атамбы? Байке, мен Данчик байке деп эле көнүп калыптырмын. Ал ошол Айтыңыз, Данчик байке деп эле. Данчик байке тасманын постановкасын койгон экинчи режиссер да. Анан камера эркиндикти сүйөт. Сен өзүңдү мындай тырышпай, бурушпай эле койчу. Эркин бол, бош сез өзүңдү, жашоодогудай деп ошентти. Анан деп силкинип өзүмө келдим. Анан ойноп бирден менен чыгып кеттик аягына чейин. Мындай мага күнгө сайын мындай, мисалы биринчи күнү сыбызгы болду, эң оор жерлер ушундай да. Бирси күнү 3 күн, 2 күндөн кийин комуз. Мен комузду ойношум керек деп, анан комуз менен жетиген 1 күнгө туура келип калды да. Комузду аябай даярданып атам, жан талашып ырымды жаттагам, бирок комузда баягы колум чыкпайт да. Анан мен домбураны ойногом, ооба ойнодум, бирок комузду билбейм. Анан мен ойлочумун да мурдадан баягы комузду мынтип өз алдымча заниматься этсем, даярдансам чыгара алат окшойм деп. Анан ошентип аракет кылдым болушунча, жаным талашып, жанымдын келишинче, колумдан келишинче дегендей. Жетигенди да бүттүк. Анан жакшы моменттер, баягы жамгырга калдык, ылайга баттык. Анан аябай күн ысыкка какталдык.
баягы шамал болот го жайлоодочу. Гавьян деген алоодун деп аталат экен ал жайлоо. Мен билишим боюнча баягы күнү эле Инстаграмдан комментарийге жазып коюптур бирөө. Гавьян жайлоосу деп сүрөт киргизип койсом, Гавьян жайлоосундагы алоодун жайлоосу деп жазып коюптур. Ошол жайлоодо тартылды, сонун болду. Самат байке менен иштешкен, командасы менен иштешкен. Негизи эле ушундай чоң проектиде башкы каарман болуп иштеген, мындай өзүнчө эле жыргап кетет экенсиң да. Сенин формаңды даярдап беришет. Ар бир мындай бетиңдин ар бир точкасына чейин, ар бир моундай шрамына чейин карап, гримдеп, чачыңды өрүп түздөп, мынтип кыйшайып карап калсаң, стоп деп келип кайра оңдоп кетип ушундай экен да. Жакты негизи тасма талаасында эмгек кылган жакты, сонун экен. Самат байкенин командасы өзгөчө поддержка берет экен, бири-бирине мындай боор тартып, жанталашып, биринин жумушун бире кыла калып ушундай экен да, сонун экен. Негизи жакшы болду. сонун. Негизи эле мисалы актрисалар кандайдыр бир башкы ролго жетиш үчүн эпизоддук кадрларга тартылып, майда баракат бир эмгектер жасашат эмеспи? Анан сизди өзгөчө баса белгилеп өткүм келип атат. Дээрлик бактылуу инсан экенсиз. Кадам таштаганда эле башкы ролдорго илинип. Ооба, менден Суктандым бактылуу, сизге. менден бактылуу адам жок деп койбойм. Мен мындай Кудай рахмат, мен сен берген мүмкүнчүлүктөргө болушунча аракет кылам деп ойлойм да өзүмчү. Анан ойлойм мен аябай бактылуу жан экенимин депчи. Сонун. Анан ушул ролдор аркылуу сиз бир нече аспаптарды үйрөнүпсүз. Дээрлик бүгүнкү күндө канча аспапта ойной аласыз? Ушул суроо мени мындай кыжалат кылат да. Баягы сен күндө ойнобогон аспабыңды мен билем деп айтыш кыйын да. Ооба. Айтпашың керек менин оюмча. Эгер сен күндө ойноп, ошону аракет кылып, ойноп бир нерселерди чыгарып турбасаңчы. Азыр мен баягы көпчүлүктүн баягы талабы боюнча деп койбоймбу? Сен домбурада ойносоң, мындай домбурада ырдап берсең мага дегендердин айтышы боюнча, анан өзүмдүн жеке кызыгуум боюнча домбурада бир эки күп үйрөнүп, анан ырларды чыгарганга аракет кылып атам. Анан флейта аспабында мен көптөн бери 4 жыл ойногом, даярдангам, окугам. Аны билем, бир аз даярдансам жакшы ойной алам деп ойлойм. Анан сыбызгы жетиген комуздарды бул тасма үчүн аракет кылып ойнодум. Сонун. Анан ушул негизи эле бүгүнкү күндө жаштар бар. Жаштар ушул кастингтерге барышат, бирок тилекке каршы өтпөй калат, же болбосо дагы бир башка учурлар кездешет. Анан сиз өзүңүздүн кандай сунушуңузду айтат элеңиз? Бүгүнкү күндө жаштарга балким ушул кастинг боюнчабы, же болбосо ушул актерлук чеберчилик боюнчабы, негизи эле сиздин артыңыздан ээрчип келе жаткан жаш кыздарга ушул жолду аркалайм, ушундай арукежедей болом дегендерге эмне деп сунуштарды айтат элеңиз? Өзүңөргө иштегиле, өзүңөрдү түзөгүлө, жеке өзүңөргө гана, капчыгыңарга гана мындай куржунуңарга, жеке куржунуңарга гана билимди толтургула деп айткым келет. Канчалык кайсыл тармактан болбосун үйрөнгүлө. Өзүңөргө үйрөнсөңөр, мындай куржунуңарда болсо, ал кайсы бир кез келет, мындай жарк этип Кудай мүмкүнчүлүк берет, бир берет, ошону кармап каласыңар деп айта алам. Анан актер актрисаларга алар эми 4-5 жыл окушат. Алардын ар бир күндө кылган көнүгүүлөрү мага жомок да. Биз баягы күнү мисалы үйрөнүп аткан кезде аябай оор көнүгүүлөрдү жасап аттык, бирок өзүңө жагат. Анан актрисаларга, актерлорго аябай суктангым келди, суктанып, сонун көнүгүүлөр жасап, ушундай күн сайын денеге дагы, ойго дагы, мээге дагы, тилге дагы аябай сонун көнүгүүлөрдү жасайт экен деп суктандым. Анан алар эми ошол тармакта мээнет кылып, эмгек кылып келатат. Мүмкүнчүлүк Кудайдан болот. Кастингтерге барабы, жалпысынан ошол өзүнө жеке басым жасаса эле, анан кайсы бир күнү Кудай көрөт, Кудай мүмкүнчүлүк берет, анан ошондо жылдызы жарк этип жанат го деп ойлойм. Анан жеке өзүм мындай кастингтерге барып көрө элекмин. Ошон үчүн айта албайм да, билбейм. Мындай баргыла деп дагы айта албайм. Жок, барбагыла, өзүңөргө сунуш кылганда гана барасыңар деп дагы айта албайм да. Мындай Кудайым жолуңарды ачсын, мүмкүнчүлүк берсин, ошону гана тилейм. Сонун. Анан ушул биздин убактыбыз да соңуна келип жетиптир бир аз. Анан ушул негизи сизге эркин микрофон болсун. Жашоодо өзүңөргө, руханий дүйнөңөргө, жан дүйнөңөргө кайсыл эмнени кааласаңар ошолго жеткиле, бактылуу болгула,
бактылуу болойлу дегим келет. Анан негизи ушул жалпы дүйнөнү жараткан, анан бизди адам кылып жаратып койгон Кудайга рахмат. Мындай биз мындай сонун сезимдерде жашайбыз да, мындай бир күнү ыйлай алабыз, кааласак күлө алабыз. Бир туруп азыр мен мындай энергия сезип атпаймынбы? Азыр мен эштен чыккандан кийин мындай аябай шүмүрөйүп, өзүмдү дүйнөнүн эң бактысыз адамы сезип да калышым мүмкүн да. Анан ушундай сезимдердин баарын жашаш керек. Баарын көрүш керек, баарын көргүлө, бактылуу болгула дейм. Анан мени колдогон, мени жакшы көргөн, менин ата энеме, үй бүлөмө, мамама, жолдошума баарына рахмат. Баарына шүгүр. Сонун мындай жашоом өзүмө жагат дегендей. Чоң рахмат сизге дагы алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип берип, бизге ушул маектешүүнү түзүп берип отурганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Куттуу студияңыздарга биринчи жолу келип атпаймынбы? Мындай аурасы аябай сонун экен, адамга тек гана энергия берет экен. Ушундай сонун студияда көптөргө жакшы маанай, жакшы ой, пикир калтырып жүрүшүңүздөргө тилектешмин. Жеке өзүңүзгө чыгармачылык ийгилик каалайм. Бактылуу бололу, бар бололу, бай бололу. Ооба сүйүктүү угармандар, бул жалын подкастыбыздын кезектеги чыгарылышы болду. Жана бүгүн бизде конокто урчу аткаруучу актриса, таланттуу айым Руке Абдыкалыкова айым болду. Кийинки чыгарылыштардан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.